Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar. Байтиктебиз туғандар. Асқаттың кезектегі күшті аты эфирге шықты. Қара пешенесінде ушундай билинер билинбес қашқасы бар. Қара шалпаң деген аты эфирде. Бул ат өтө мындай тарбияны көргөн, мындай чабан деген адамға даяр ат шықты туғандар. Алдыда биз менен чогуу туруп, Асқаттан бул ат боюнча толук маалыматты алалы. Бул палбан аттын мүнөздөмөсүн кандай айтат? Азыр Асқаттан угалы. Асқат, дагы бир жолу ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кезектеги атты чыгаралы Асқат, элдин сынына коелу. Буйрса. Кайман аты Кара Шалпаң экен. Кара Шалпаң деген ат экен бул. Бул эмне үчүн Кара Шалпаң? Кара Шалпаң деген бул мына Жалал атта баягы ат сүйүүчүлөр, ат историясында жүргөн адамдар билет мунчу. Кара Шалпаң деген атты. Тектүүлөрдүн бири ошондо. Тектүүлөрдүн бири бул. Мен ушул баягы биздин сиздин коллегаларыңыз жана улуттук спорт каналын тарткан. Ошол ат, ошол рекламадан көрүп 3 жашында алгам. Өтө тектүү, өтө баягы түп тамырында улагы кайтпас деп алганмын. Ошондой чыкты да, Самиреке бул. Сен ойлогондой чыктыбы? Ойлогондон да ашыкча чыкты. Ашыкча чыкты. Любой кайсыл жыйын болбосун, бул бою баягы мына бою жөнүндө айта кетели, 1.63 чыгат. 1.60-тын үстү деми? 60-тын үстү. 1.60-тын үстү. Бирок ат чоң көрүнөт экен. Ат болсо бул баягы 1.75-1.80 аттардын ишин кылат. Любой жыйында, любой жерге туруп бере турган ат да. Кара Шалпаң ошондо Жалал аттан келген экен да. Кара Шалпаң бул баягы эң баягы исторический аттардын бири да. Сур коён менен ошо Кара Шалпаңдын эмеси аралашып кетет деп бизге түшүндүрмө берген. Биз ал жагага көп неме кылбай эле, кызыккандар болсо тегини кууп беребиз. Атак аттан өзүдөн деле көрүнүп турат. Ама жылоосу күчтүү экен болот. Күчтүүлүгү анан баягы 3-4 күн катар чапсаңыз дагы эч бир арыктайын да дебейт, кыйналып калдым да дебейт да. Этти бир калыпта кармап жүрөт. Бирдей кармайт. Өзү дагы өтө коро нерсе. Бул ошондо нерсе жейт. Жалал аттын таза кыргыз жылкыларынан экен да. Таза кыргыз жылкы. Таза. Болгондо да баягы история да. Ушул жагы история мындай. Тарыхы бар. Жакшы. Бул канча жыл бактың ушуну? Бул азыр 3 жашында келсе. 3 жашында келди, мо 2 жыл 6 жашта жазга. Жазга 6 жаш. Жазга 6 жаш. Буну биз 4 жашынан баштап эле чаптык. 4 жашынан баштап. 4 жашынан мындай той улак, шерине улак, дос улак, ушундай улактарга барып чап, былтыр мына немеде нормально салып койдук да, чоң топторгочу. Ушундай кесеби? Ушундай кесип, тик кирип тик чыгат. Башты көтөрүп келет. Анан баягы бизде улакчылар мына ичине эмелер сурай берет экен. Ким чапты, анан тигинче чапты депчи. Биз өзүбүз эле чабабыз. Өзүңөр эле? Өзүбүз эле. Ал бирөөгө берсең баягы бирөөнүкүн аябайт да азыр Самиреке. Ошон үчүн биз өзүбүз кесип, өзүбүз салып коебуз. Кыйнабай, Кыйнабай. Буюрса, мо жакынкы жерлерде улак болсо, алып барып салып, көргөзүп, буюрса немесини иш аракетин көргөзүп коебуз. Аракетин көрүп, ошол жерден акчасын санаса болот, Кара Шалпаң ошондо 3 асы экен да, кыргызча айтканда. 3 асы экен. Азыр күчүнө толуп, любой жерде ушул үстүгө жакшы бир улакчысы, шопуру отурса, анан жакшы бир таптоочусу турса, аракетти кылат. Аракетти, ишти кылат. Баягы бул атты алдыга да, аркага да иштетсе болот. Анан аркада ишти кылганда алдыдагы атты кыйнабайт да. Өзү аракет кылып, алдыга сүйрөлүп кирип, каяка барышын билет. Кантип тегеренип, улакталгандан кийин кандай чыгып кетишин бүт демесин билет. Кара Шалпаң. Тарбияны өзүңөр эле берипсиңер да? Тарбияны өзүбүз. Биздеги воспитание чисто баягы военный режим да. Бирдей аттарды өзүңүз деле көрүп атасыз го. Аттардын кыймыл аракети, немеси барды бири-бирине неме экен да, окшош. Бир кол болот экен, Бүгүн бир буросун көрсөтүп койчу. Бул ат азыр кандай басып неме болуп турабы? Азыр басып сууту мындай 60% келип калган да. Айланышты караңыз. Айланышы ушу вертолеттой да.
Ama бул да бирдей экен. Бирдей. Чапканга кандай? Чапканга да жакшы. Чапканга болобу? Аз чаап да көргөзөбүз. Чап көрсөтөр. Достор, бир туяктарын жакындан тартып коелучу. Кара шалпаң. Мына аттын пешенеси. Дыханияларын азыр баары угуз достор. Көкүрөгү. Баш, көкүрөк, омуролорун бүт көргөзүп коюңуз көрүүчүлөргө. Үстүн азыр тартабыз. Арканкы эки туягы ушундай ак туяк экен. Туягында Эч бир мандем жок. мандем жок, а? Жок. Дефект таппайсың. Жок, таптаза. Жооштугучу? Жооштугу да жоош. Жооштугу жоош. Мына достор, кара шалпаң. Даяр ат издегендерге Даяр ат. ат кара шалпаң чыкты туугандар, даяр ат. Улакчысындагы улакчы кылат. Улак үйрөнгөндө да улакчы кылат да. Өңү дагы Богатый да. богатый, чум кара экен. Чым кара. Бир чаап коелу, көлжейт, а? Ана бир чаап сынайлы аттын туягынын жеңилдиги кандай экен. Мына достор. Баягы Арбыш башкача да. Баягы генералыңдай эле тез экен да бул деле. Ооба. Ооз жумшак. Ооз жумшак. Ооз жумшак экен, а? Ооз жумшак. Мына достор, Аскаттын аттарын алам дегендер болсо, баягында жетишпей калгандар болдубу? Мурунку аттары канча? Ала албай калгандар. Болду. Ошол адамдар Көрсө болот экен, а? Көрсө чалыңыздар. Эмеси чыгып кетти. Ат ушун кадаппайсың. Мына достор, аттын байпактарын чечип дагы сиздерге бир көрсөтүп койдук. Аттын формасы жаныбар чачырап чуркайт экен, ай. Башкача чуркайт. Жагымдуу да. Өз чын жүрөгүнөнчү. Сон. Бул аттын баасы канча болот, Аскат? Баасын айтып коелучу. Америка баасы биз баягы Жакын койчу ушуну бир. Жакын ушул $6000 коелу. Талаша турган баа, Талаша турган баа буюрса. Буюрса бул атты алса эч ким күйбөйт. Рахматын айтып, канча ким колдо болсо рахмат айтып чабат. Кудай кааласа рахмат айтат экен да. Мына достор, эң сонун баага коюлду. Эми бул айтылыш гана баасы туугандар. Нар жагын өзүңүздөр алдыдагы номерлерге чалып, бул аттын соодасын бышырсаңыздар болот. Дагы бир айлантып койчу. Айланганы укмуш экен да бул аттын. Мына тарбия деген ушунчалык эле болот. Даяр ат да. Топко дагы жакшы киреби, башты Топко да өтө катуу кирет. Любой жака кетсе чабат экен. Любой алган улакчыны да улакчы кылат, таптоочуну да уят кылбайт да. Аттан кыскасы уят болбойсуң. Жок, мынан. Мына достор, кара ат, кара шалпаң деген Аскаттын кезектеги аты сиздердин назарыңыздарга коюлду. Атты сынап баа бериңиздер достор. Аттын кандай экенин алдыда толук маалымат сиздерге жеткирдик. Бастырып кете берем. Андыктан жигит Аскаттын соодасын береке каалайбыз. Базарың өрсүн, Аскат. Болду, Алла разы болсун, Замирке. Чекеден күчтүү аттар чыгып атат туугандар. Тандап жакканын алсаңыздар болот.